Дарат менен жүрүп сырттан туалетке барып чыккандан кийин дарат алып бир топтон кийин үйгө кирип намазга турса болобу? Бул жерде бут даратты эртең мененки боюнча. Себеп бут кийим үйгө киргенде гана чечилди, ушул өткөндө жооп бериңиз дейт. Дарат менен сырттан бут анан кийин дарат алып боло берет. Даратты мындай бардыгын бир учурда алган шарт эмес. Дараттын жарымы сыртта, жарым үйдүн ичинде алынган болсо, убакыт өтүп кеткен болсо зыяны тийбейт. Мисалы үчүн сыртта жүрүп даратканага кирдиңиз, андан кийин ошол жерден балким бетиңизди, колуңузду жууп, башыңызга мас тарттыңыз. Анан жүрүп жарым сааттан үйгө келип туруп, бутуңузду жуудуңуз чечип туруп, анда боло берет. Болгон ошол жанагы ортосунда дарат дагы кайра сынбаш керек деген сөз да. Даратты сындырдыңыз, дараттын жарымын алдыңыз, андан кийин үйгө кирип даратты уланттыңыз, ортосунда башка дара сындыруучу келбесе, анда боло берет, урматтуу бир тууганым. Аллах разы болсун. Көп жылдан бери денеме жара чыгып келет, лечение алсам да кайтпай жатат, молдолорго барсам көз жара дешти, ошол молдого ишенсем болобу? Молдолордун да түрлөрү бар. Сиз ошол мынагу Ислам университетине барсаңыз, ошол жерде биздин Шамсудин деген каарыбыз бар. Ошол каарыга жолуксаңыздар, ошол каары иншалла эме кылып берет, окуп берет. Университетте Шамсудин каары деген биздин өзүбүздүн устазыбыз бар. Телефон айтып берем. 0701 400 анан 500. 0701 400 андан кийин 500. Мына ушул Шамсудин каарынын телефону. Телефон чалып алсаңыз, топурак алып келип, топурак алып барсаңыз, ошого дем салып берет иншалла. Жанагы сизге кат жазган, оштон келген үй бүлө туурасында кайрылган кыздын досу болом. Ал дагы бир ире сизге кайрылымды өтүндү. Сиз тапкан бала туура келбей калыптыр. Бойда айырма болуп калат экен дейт. Илимдүү намаз окуган бала болсо дагы бир жол жардам бериңизчи. Аракет кылабыз иншалла. Урматтуу бир тууганым. Жеңемдин аты Наргиза экен. Бир такуу аял айткан экен, атыңды өзгөрт деп. Анткени тозоктун эшиктери нар деген сөздөн башталат дейт. Ошондо өзгөрүш жок. Ал арабча нар деген, кыргызча нар деген бул кымбат деген, нарду деген сөз. Ошон үчүн өзгөрүштүн кереги жок. Масыкты кайсы кол менен жана канча жолу тартат? Дарат бар кезде масын чечип кайра кийсе болобу? Дарат бузулбайбы? Дарат бар убакта масын чечип кийсеңиз дарат бузулбайт. Дарат алып масы кийип кенден кийин дарат бузулганда, дарат алганда, мас тартканда оң колго, оң бутка оң кол менен, сол колго сол кол менен. Кааласаңыз экөөнү тең бир кол менен тартсаңыз болот, бирок кайрадан жаңы суу алганга туура келет. Масык бир жолу эле тартылат.